бала туугандар, сиздерди каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Сиздер менен Искендер Шашиев, саясаттануучу жана экономист. Анан бир нерсе, бир жаңылык. Ушул жаңылыкты көптөрүм эле бизде көрбөйт окшойт, айтылбайт окшойт. Куба акырындап социалисттик өзүнүн жолунан кайтып жатат да. Бирок албетте президенти ошол жок андай эмес деп айтып жатат. Ошол мисалы үчүн июнь айынын 17-19 июнунда күндөрүндө улуттук Кубанын ассамблеясы биртиктүү мындай баары добуш берип бирдей единогласно деп койчу эле реформалардын пакетине кол коюшту. Алар деген ошол 175-176 кадамга Кубанын баягы мыйзамдарына, кадамдарына, социалдык жана экономикалык программага кол коюшту. Ошону иштетишет да, азыр ишке ашырышат. Эмнеси бул жерде тарыхында алгачкы жолу болгон атат. Баягы Жан Батист кезинен бери 70-80 жылдай өтүп калабы, же ошол эң кыскасы дегенде же болсо 50 жылдай өтүп калды ошол жерден. Акыркы жолу Кубада капитализм болгучу. Алар деген жеке секторго бизнес жасаганга уруксат берип атат Кубадан биринчиден. Компаниялар эми капиталисттик компаниялар Кубада, коммунисттик Кубада эми 100 мындай кишини ишканаларга ала алышат да. Анан ишкерлер бир нече фирмаларды башкара алышат да. Мурун Кубада буга тыюу салынган. Эми Кубада ишкер болсоңор, сиздер 100 компания ачсаңар деле иштесеңер болот. Анан албетте жеке банктарды ачканга уруксат берилди да. Баары Кубада бир гана мамлекеттик банк болгон. Коммунизм да, эми коммунизм пландык экономика, СССРдин баягы эмчегин эмген мамлекет Куба. СССРдин ракеталарын жайгаштырган кубалык кризис болгон бир кездерде. СССРдин акча алып турган жана ошентип жашай берген социализм кылып эле. Эми мамлекеттик банктар жокко чыгарылбайт, бирок жеке банктарга уруксат берилип атат. Анан дагы ошол чет элдик инвестицияга жол ачты Куба. Эми чет элден барып туруп инвестиция салса болот да. Кыргыздан эр азаматтар бар болсо, баягы байлыктын туу чокусуна жеткендер, анан Кыргызстан аларга кызыксыз болуп калгандар. Кубага азыр барсаңар, дал убакыт туура келип жатат деп айтсам болот да. Анан эми ошонун арасында да чет элде качып жүргөн диссидент кубинецтер дагы эми өзүнүн мекенинде акча сала алат да, инвестиция кылып компания ача алат. Анан мамлекеттик компанияларынын үлүштөрүн сатып алганга уруксат берди. Эми жеке инвесторлор коммунисттик Кубанын мамлекеттик компаниясынын акцияларын же болбосо облигацияларын алганга укук алды да, баалуу кагаздарын. Анан ошол мамлекеттин ролун жана басымдуулугун азайтканга жол алышты Кубада. Бул жерден мындай жеке шаарларга, муниципалитеттерге, МСУларга жана ошо ишканаларга, жеке ишканаларга жана мамлекеттик ишканаларга толук автономия берилет. Эми мамлекет буга үстөмдүк кылбайт, көзөмөл кылбайт. КГБси келип туруп кыйнабайт ишкерлерди, ишкерлер эркин иштегенге уруксат берди. Анан булар деген айтып атышат, биз деген Вьетнам жолун баштайбыз дейт, же Кытай жолун баштайбыз дейт да. Вьетнамда мисалы үчүн Вьетнам коммунисттик болгон, ал да СССРдин эмчегин эмген, бапестелген ушундай бир кичинекей өспүрүм болуп чыккан, анан ушундай өлкө болуп чыккан, Американы жеңген. Бирок ошол Орусиядан бир сыйра сурады Вьетнам 30 жыл мурда. Бизге СССР акча жана курал берген. Силер билесиңер, бизге урантасыңарбы берген десе, Орусия ошол Ельцин кезинде жок дегенден кийин анда Вьетнам кичине кыйналып, кысталып бир аз 2-3 жыл. Анан АКШга кайрылып айтты, эми биз капиталисттик болобуз деп да. Эми коммунисттик идеологияны жок кылабыз, эми биз капиталисттик болобуз дешкен да. Эми Кубада ошол биз Вьетнамдын жолун басабыз деп атышат да. Бул да эми коммунисттик мамлекет болуп жатып, азыр капиталисттик мамлекетке айланып атат да. Дал ошондой эле Кытай Дэн Сяопин 30 миллион кишини ач карындан өлгөндөн кийин ошол Мао Цзэдундун ар кайсы реформаларынан туура эмес коммунисттик идеологияны иштеткенден кийин Дэн Сяопин Сингапурду Ли Куан Юну карап туруп, эми бизге кандай айырма, мышык карабы же акпы, чычкан кармаса эле болду деп, бизге кандай айырма, капитализмби, коммунизмби, эгерде бул элдин курсагын тойгузса, биз муну иштете беребиз, бирок албетте компартия бийлигин жоготпойт деп Дэн Сяопин да ошондой жол менен кеткен. Кайра эле капитализмдин жолуна кеткен. Дал ошону кайра Куба жасайм деп жатат. Кызыктуу. Ошондой эле баягы актанып жатышат. Бул деген президент Мигель Диас Канель, ошол Рауль Кастронун колунун астында, кармагынын астында турган ушундай киши.
билесиңер, Кубада кадимкиде ар бир социалисттик өлкөдөгүдөй хандык түзүлгөн. Ал хандыктын башында Фидель Кастро болгон. Баягы анын Че Гевара досу менен Че Геварага анан кичине аябай жакпай калып, мындай тынчтык жашоо Боливияга барган. Боливиядан анан кармалып, колу кесилип, асылып өлтүрүлгөн да Че Гевара. Бирок ошол Фидель Кастронун баласы анан лидер болгон Рауль Кастро. Фидель Кастро аябай узак жашаган, көп жашаган, ошондуктан баласы жаңы эле баласы бийликке келгенде баласы карып калган да. Анан ошол азыр президент бар, Мигель Диас Канель деген. Эми бул компартияга баягы айтты, бул реформа албетте социализмден баш тартууну билгизбейт деп айтып атат да. Бул деген бир гана ошо кризис, бизге АКШ түзгөн кризис убагында аман калганга, жашоону сактаганга керектүү реформалар деп айтып атат да. Аякта азыр энергетикалык коллапс, нефть жетпейт, Орусиянын нефтинин танкерлерин Кубага кетип бараткан АКШнын аскер кемелери токтотуп алып, аларды өзүнө алып алып атышат. Дефицит болуп атат, энергия жетпейт, бензин жетпейт, тамак аш жетпейт. АКШ санкцияларды салган. АКШ айтты, биз эмне коммунисттик мындай АКШга түзмө түз душман болом деген мамлекетти өзүбүздүн эмне курсагыбызга салып алып бап истемек белек деп, уруксат бермек белек ошол курсагыбызда жылынып отурганга. Жок, биз же азыр жеке менчик институттарын өнүктүргөн мамлекет болосуңар, же жок болосуңар деп Дональд Трамп мен Кубаны каалап жатам деп айтып чыккан да. Эми Мадураны алгандан кийин эми Иранды алам, анан Кубаны алам деген сөзүн айткан. Ирандан тиши сынып калды Трамптыкы, Мадураны ийгиликтүү алды, эми Кубаны дагы бүтүрөм деп атат да жакында. Ошондуктан Куба ушундай кыйналып атат. Муну демократиялык реформа десе болобу? Кайра демократияга өтүп атабы? Эч кандай мындай саясий либерализация белгилери көрүнгөн жок го Кубада. Анын көп партиялык түзүлүшкөн жок. Оппозицияга эркиндик берген жок. Анын жеке менчик жана көз карандысыз массалык маалымат каражаттарга уруксат берген жок. Анан компартиянын башкы башкаруучу жана жол көрсөтүүчү күч катары ролун эч ким азайткан жок да. Анан Куба бул деген бир партиялык коммунисттик мамлекет бойдон калууда. Freedom House башка уюмдар, эми ал уюмдардын да ишине суроолор бар албетте, бирок алар айтып атышат, биз деген бул мамлекетти эркин эмес жана мындай оппозицияны кандуу түрдө, аябай катаал түрдө басмырлаган мамлекет катары тааныйбыз дейт. Бирок реформалар бирок экономиканы баягы мындай жеңилдеткенге, калыбына келтиргенге каралган окшойт. Бирок демократияга азырынча кадам деп айтууга кыйын деп айтышат да көп мындай байкоочулар. Куба социализмден качпай атат дейт. Мигель Диас ошол Канель жана премьер-министри Мануэль Мореро айтып жатышат. Социализмди биз сактайбыз дейт, калтырабыз дейт. Реформаны социализмди улантууга керек дейт. Ошон үчүн жасайбыз дейт. Кытайдай эле, Вьетнамдай дейт да. Анан албетте биз социалдык адилеттүүлүктү камсыздайбыз деген жана компартиянын мамлекеттин бекемдешин көздөп жатабыз деп айтышат. Анан эми баягы эмне болот да, эмне болот Кубада? Мен ойлойм, туугандар, эгерде булар кичине эле азыр жеке менчик, жеке баягы ишканаларды иштетип көрсө эле, Куба тез байый баштайт. Байый баштаганда калкы түшүнөт коммунизмдин пайдасыздыгын, коммунизмди жок кылганга аракет кылат. Эгерде андай нерсе ишке ашпай калса, анда Куба толугу менен ошо Кытай, Вьетнамдай эле жакшынакай бир чети, бир колунда капитализм, чекесинде коммунизм болуп жашай берет да. Ошол эгерде аякта акылдуу адамдар келсе бийликке, мындан кийин баягы саясий экономисттер катары, анда Куба гүлдөп кетет, тез эле жакшы жашайт. Булар деген коммунисттер кааласа коммунисттер боюнча кала берет, бирок жашоосу жеңилдейт да бир кыйла. Ошол эле капиталисттик жырткыч өлкөлөр менен бирге элдин гүлдөтүп, мындай багып, бапестеп жакшы деңгээлге жетет деп ойлойм да. Сиздер кандай деп ойлойсуздар? Куба жалгыз ушу коммунисттердин эркиндик аралы катары калып жаткан. Эми бул да эркиндик аралы күнүмдүк баягы турмуш кыстаган капитализм заманына кирип жатат да. Сиздерде кандай ой пикир болот ушул боюнча? Жазыңыздар комментарийге. Сиздер менен Искендер Шашиев болду, саясаттануучу экономист жана бизнес пландоо боюнча адис. Биз ТЭО жазабыз 20 жылдан бери, бизнес план жазабыз. Эгерде сиздерге
ушул нерсе кызыктуу болсо, ишкер болсоңуздар, ишканамды чоңойтом десеңиздер, банктан, инвест фонддон кредит алам десеңиздер, англисче, орусча, кыргызча, кытайча да керек болсо жазып беребиз. Бизнес планды жогорку сапатта эл аралык стандарттар менен ошо инвесторго жаккандай кылып да, сиздин да ошо кызыкчылыгыңарды коргогондой кылып туруп. Ошон үчүн эгерде ошондой бизнес план жаздырам десеңиздер, бизге кайрылгыла. Биз дал туура адамбыз да ушул нерсени, ушул жумушту жасаганга. Биздин телефондор видеонун сүрөттөмөсүндө WhatsApp бар. Ошол жерге жазсаңыздар жооп беребиз. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө.